Салам достор, баарыбызга белгилүү 23-апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнү. Китеп өмүрдүн ыракы жана караңгы жолунда адамга нур тартуулаган жомокто Кудай шам-чырак. Китеп биздин доордун көзгүсү. Китепти алгач вавилондуктар ылайдан жасашкан. Алар жумшак ылай тактачага учтуу таякча менен өзгөчө белгилерди чийип тартышкан. Андан соң ысык отко салышып, ушундай эле ыкмада китептерди түзүшкөн. Ал эми Кытайда алгачкы китептер бекем жипке кабатталып өткөрүлгөн жука бамбук тактачалар болгон. Кийинчерээк кытайлар кыл калемден тушкам алып жибекке жазышкан. Байыркы Египетте таш тактачаларга чегип жазышкан. Кийин алар өздөрү папирусту ойлоп табышкан. Жазылган жазуу түрүндө папирусту ороп коюшкан. Китеп даярдоо биздин заманга чейин 7-кылымда Египеттен Грецияга, анан Римге өткөн. Китеп адамды канаттуу кылат, каалаган жериңе алып барат. Биздин досторубуз үйлөрүндө жөн гана отурбастан китепке болгон сүйүүсүн асыл ойлор менен билдиришкен. Жакшы китеп башка китептерди жаратып, өз жемишин берет. Анын атагы кылымдар өтүп кеңейет. Аны окуу окурмандар өмүрүндө бүтүндөй доорду түзөт. Жакшы китеп дегенди ачаарда бир нерсени алдын ала сезип тапкан да байыганың. Лихтенберг бекеринен айтпаса керек. Жакшы китептин шөк келтирбеген белгиси адам баласы улгайган сайын жаккандыгында. Китеп окурмандар 3 топко бөлүнөт. Биринчиси китеп окуп бара жатып, бирок аны түшүнбөйт. Экинчиси китепти окуйт, түшүнөт. Ал эми үчүнчүсү китепти окуп бара жатып, андагы жазылбай калган жерлерди дагы байкайт. Китепке ээ болуп биздин ата-бабабыз азапка турган. Азыркы убакта китепти тандай албай кыйналабыз. Биз окуу үчүн китепти тандоодо көсөм болушубуз керек. Китеп билим булагы. Китепти көп окугула. Ал жашооңорду жеңилдетип, сезимдин, ой-пикирдин, окуянын чийеленген түйүнүн чечип берип, адамды жана өзүн өзү сыйлоого үйрөтөт. Өзүмдөгү баардык жакшы нерселер үчүн китепке милдеттүүмүн. Мен канчалык көп окубайын, китептер мага жашоо сырын ачып, өмүрүм кызыктуу да, маанилүү да, маңыздуу да боло баштады. Мыкты китептер аларды окуп маани магызына жетишүүгө арзыйт. Ал эми өз акыл эсиңди тандабай эле керексиз китептер менен шыккай берүү, бул демек өз күчүңдү канат бутагын кайрып ал тургай өзүңө зыян келтирет. Китеп бул адамзаттын оюндагы берметтерди чогултуп, келечек муунуна сунуш кылат. Биз акыры жок болобуз, ал эми китеп таштан жана темирден жасалган түбөлүктүү эстелик болуп кала берет. Китепти жазган автор аны кабыл алуучу кабыл албоо коомчулук. Автор китепти жаратканы менен анын тагдырын Китеп бир муундун экинчи муунга калтырган осуяты. Карыялардын жаштарга берген кеңеши. Эс алууга бараткан сакчынын анын ордуна келген сакчыга берген буйругу. Кыргыз адабияттарды окуу, турмушту түшүнүү менен анын күрөшү закондорунун баа жеткис булагы болуп саналат. Эгер сен китепти кунт коюп окуп, андан даанышмандыкты издесең, анда сен жан дүйнөңө чоң пайда алып келесиң. Бардык нерсенин көп болуп жаман болгонунан аз болуп жакшы болгону дурус. Китеп да ошонун сыңарындай. Китепке ишенүү керек. Жакшы китеп гана китептеги аалам дүйнөсүн чагылдырат. Китепти тандоо бул бир гана илим гана эмес, өзүнчө бир искусство. Билесиңерби балдар, дүйнө жүзүндөгү эң чоң китеп бул географиялык атлас. Анын салмагы 320 килограмм. Анын узундугу болсо 1 метрге чейин жетет. Ал эми дүйнө жүзүндөгү эң кичине китеп, бир кашыктын башынчалык китеп. Китептин ичиндеги жазуу аябай майда жазылгандыктан аны микроскоп менен гана көрүүгө болот. Жана биздин Кыргызстандагы эң чоң китеп бул улуу манасчы Жусуп Мамайдын манасы. Анын салмагы 6 килограмм. Жана биздин өлкөбүздөгү Кыргызстан эң кичинекей китеп Бишкекте жарыяланган. Ал кичинекей ыйык Куран китебибиз. Ал 30 парадан турат. Накта чыныгы билимдүү болуш үчүн адам мыкты китептерди, башкача айтканда, акыл эстүү жана терең ой жүгүрткөн адамдар жазган китептерди тандоосу керек. Китеп акыл азыгы дегендей. Достор, китеп менен достошолу. Анткени китеп биздин акыл эсибизди азыктандырып,
тазартып турат.